Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн $30.000 ким уурдап алган? КМШнын парламент аралык ассамблеясы тарабынан берилүүчү Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн $30.000 жоголушуна байланыштуу Аскарбек Шадиевке иш козголгон. Ошонун аркасы менен Кыргызстандан качып бозуп жүргөнү менен Америкада оюн салып жүрөт. 1992 жылдын мартында түзүлгөн КМШнын парламент аралык ассамблеясынын отуруму болуп өттү. Бул жыйынга спикердин милдетин аткаруучу Аида Касмалиева катышып келген. Бүгүн да КМШнын парламент аралык ассамблеясынан парламенттик шайлоого байкоочулар келишти. 1992 жылы сентябрда Бишкекте биринчи отуруму өтүп, катышуучулар туруктуу штаб-квартира болушун туура табышкан. Ал кездеги Санкт-Петербург шаарынын мэри Анатолий Собчактын сунушу менен Таврия хан сарайы КМШнын парламент аралык ассамблеясынын штаб-квартирасына айланган. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын жетекчиси Орусиянын жогорку палатасынын спикери эсептелет. Алар Руслан Хазбулатов 1991-93 жылдары, Владимир Шумейко 1994-1996 жылдары, Игорь Строев 1996-2001 жылдары, Сергей Миронов 2001-2011 жылдары, 2011 жылдан Валентина Матвиенко. КМШнын парламент аралык ассамблеясы Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык уюштурушкан. 2017 жылдын 25 август күнү Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык ал жылы берилбесин билип туруп, Шадиев парламенттин спикерине сыйлык үчүн $30.000 бөлүү боюнча кайрылуу жөнөткөн. Ошол эле жылдын 15 сентябрында кайрылуунун жыйынтыгы менен аталган сумма Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров аркылуу бөлүнгөн. Бирок КМШнын парламент аралык ассамблеясына каражат түшкөн эмес. Жыйынтыгында Шадиев мамлекеттик казынага 2,061,000 сом зыян келтирген. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30.000 уурдалганы билинген соң, ал кездеги биринчи вице-премьер-министр болуп Шадиевдин иштеп турушу туура эмес болгон. Ошондуктан анын иши тыкыр текшерүүгө алынып, биринчи вице-премьер-министр кызматынан айдалган. Ал Жогорку кеңеште жоголгон акча боюнча иликтөө, акыйкат жана бейтарап жүрүшү үчүн кызматынан кеткен. Адилетсиздик менен казынага кол салып, $30.000 эч ким билбейт деп өзүнө ыйгарып алган артыш шакмар болуп булганган Шадиев дагы уурдалгандарым билинип калбасын деп Кыргызстандан качып кеткен. Аны Интерпол менен кармап келсе деле болмок. $30.000 үчүн ушундай деңгээлге түшүп, Айтматовдун сыйлыгын ыйгарып, КМШнын парламент аралык ассамблеясынын алдында уят болгон. Кээ бирөөнүн оюнча билбей кол коюп алган дешет. Кантип эле $30.000 билбей кол коюп алсын? Ага жооп берүүнүн ордуна дардактап качып жүрөт. Ар бир документке кол коердо жакшылап карап чыгыш керек да. Бул факт ачыкка чыгып, кызуу талкууланып жаткан учурда Шадиев Жогорку кеңештин эл аралык иштер бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров аны бюджетке акча жок калат, сыйлыктын акчасын эрте бөлүү керек деп шаштырганын айтып, кол койгону үчүн өкүнөрүн билдирген. Бул жоопкерчиликке тартылуучу кылмыш экени талашсыз, албетте саясий мотив дагы бар. Анткени Атамбаев кетип, ага жакын адамдардын таянган тиреги жок калды. $30.000 үчүн кылмыш иши Сооронбай Жээнбековдун учурунда ачылган. Мына ушундан улам жаңы бийлик кылмыш ишин козгоп жатат. 2018 жылы февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30.000 уурдалганы ачыкка чыккан. Бул ишке байланыштуу Шадиев бир нече ирет суракка чакырылган. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закировго Кылмыш жаза кодексинин 171 беренеси, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу 350 беренеси, документтерди жасалмалоо менен кылмыш ишин козгоп, ал УКМКнын тергөө абагына камалган. Кийин ушул эле беренелер боюнча Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгул уулуна да иш козголуп, эч жакка чыкпоо талабы коюлган. Башкы прокуратура Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке Кылмыш жана кодексинин 304 беренеси боюнча кызматынан кыянаттык менен пайдалануу иш козгоп, анын качып кеткенине байланыштуу иш аягына чыга элек. Аскар Шадиев Баткен облусундагы губернатор болуп турганда 104 гектар жерди 25 жыл убакка Тажикстан пайдаланат деген чечим менен биротоло тажиктерге берип салганы тууралуу кылмыш иши ачыла элек. Азизбек Гелдебеков, Булак Назар Ньюс чекиткейи. Бекборбиев азыркы бийлик колунан келишинче шайлоону таза өткөргөнгө аракетин жасады. Көрүп турдук.
Ырчы Бекборбиев болуп өткөн шайлоого өзүнүн пикирин билдирди. Эртең кайра шайлоо болсо деле жыйынтыгы дал ушундай болот. Элибиз дагы деле кара курсактын, тууган жердешчиликтин деңгээлинен көтөрүлө элек экен. Жарымынан көбү эртеңкиге ишенбейт. Кайдыгер шайлоого сүйрөсөң да басып келбейт. Мен шайлоого талапкер болуп катышкан адам катары өз оюмду айтып коюуну туура көрдүм. Шайлоо кандай өттү? Эл акыркы мүнөттөргө чейин баары бир акча бересиңер да деген таризде көгөрүп күтүп отурду. Мен бере алган жокмун. Кээ бир талапкерлер агитатор деген атка жамынып берип жатат. Сен дагы ошонткин дешти. Андай кылганда да каражатым жок эле. Көнгөн адат калабы демекчи, кээ бир админ ресурс өкүлдөрү тымызын иштеп, тиги же бул тарапкерлердин камчысын чаап атат дегендерди угуп аттык. Бирок далилдүү шайлоо бүткөн соң гана жыйынтыктан билип отурабыз. Бирок достор, акыйкатта мурдагыдай башаламан акча таратуу, мугалим, врачтарды тизмеге котортуп, алдыңа салып иштеткендер болгон жок. Бул шайлоону ушул жеңиштери менен эстеп калаарыбызга шек жок. Бир кадам алдыга болсо да жылдык. Мен өзүм ойдогудай добуш албай калдым. Адам өзүнүн салмагын ушинтип кээде билип жүрүш керек. Жигит буга сынып калбай, тескерисинче чыйралыш керек деп түшүнөм. Демек, коомго мендей адамдар анча деле зарыл эмес. Агандай адамдар керек экени шайлоонун жыйынтыгы көрсөттү. Мен шайлоонун эртеси эки доско акча таркатууну тыйып, админ ресурсту толугу менен тыя албадыңар деп пост жаздым эле. Бирок ал жазганымды кээ бир саясий күчтөр өз кызыкчылыгына колдонуп, айгай салып баратканынан алып салдым. Анткени мен төңкөрүш башаламандыкка каршымын. Азыркы бийлик колунан келишинче таза өткөргөнгө аракетин жасады. Көрүп турдук. Кудай күбө. Мен дагы оппозиционер болуп кетмекмин. Эгерде азыр бийликте турган жигиттерден башка эл үчүн жакшы вариантты көрүп турсам, жеке пикиримде андайлар жок. Бирок буларды аңтара чабабыз деп аткандар кыргызга пайдасынан зыяны көп болгонун баарыбыз билебиз. Андыктан мен өзүмдүн амбицияларымды тизгиндеп, тескерисинче азыркы бийликти колдоп туруу жаран катары милдетим деп билем. Кумтөрдү элге алып берген адамдарды жамандап, кумтөрдүн акчаларын 30 жыл жеген адамдарды колдой албайм деп Instagram баракчасына жазды. Булак апта чекиткейжи. Депутаттардын айлыгын кыскарткан жарлыкка президент кол койду. Президент Садыр Жапаров республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жарлыктын максаты республикалык бюджеттен чыгашаларды иретке келтирүү боюнча негизги чараларды ишке ашыруу болуп саналат. Анын алкагында жогорку кеңештин депутаттарынын айлыгы кыскартылды. Ошентип, жогорку кеңештин төрагасы 30 000 сом, вице-спикерлер 27 000 сомдон, фракциялардын лидерлери жана комитет төрагалары 26 000 сомдон, катардагы депутаттар 25 000 сомдон ала турган болду. Мындан тышкары, жогорку кеңештин депутаттарына турак жайы үчүн төлөнүп келген кенемте жана кызматтык унаа алып салынды. Ал эми учурдагы кызматтык баатирлер турак жайы жок депутаттарга бөлүштүрүлөт. Бул жарлык мамлекеттик бюджетти үнөмдөө, чыгашаларды азайтуу максатында чыгарылганын айтат президенттин маалыматтык саясат бөлүмү. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Кол санак 70% аяктады. Эл үмүтү босого чектен өткөн жок. Бүгүн 2 декабрь саат 16:00 карата жогорку кеңешке бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетендердин 71,45% маалыматтык серверге киргизилди. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бюллетендер кол менен саналып бүткөнүн, серверге киргизилип жатканын кабарлаган. Бирдиктүү шайлоо округунан шайлоо 1006 талапкерден турган 21 партия катышкан. Добуштардын 70%-ын кол менен саноонун жыйынтыгында төмөнкү партиялар 5%дык босогодон өттү. Ата журт Кыргызстан 15,99%, Ишеним 13,89%, Ынтымак 12,2%, Альянс 7,72%, Иман Нуру 6,62%, Бүтүн Кыргызстан 6,47%. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Азербайжанда аскердик тик учак кулап 14 киши каза болду. Азербайжандын мамлекеттик чек-ара кызматына таандык тик учак кырсыкка учурап 14 киши каза тапты, 2 жараат алды. Чек-ара кызматынын жана башкы прокуратуранын биргелешкен билдирүүсүндө тик учак 30 ноябрда Кызы районундагы Карахейбат аэропортуна жакын жерге кулаганы жазылган. Курман болгондордун арасында 2 полковник, 5 майор, 3 капитан, медициналык кызматтын капитаны, 2 лейтенант жана келишим менен кызмат өтөгөн жоокер бар экени маалымдалды. Дагы бир полковник менен
капитан жараат алган. Кырсыктын себептери иликтенүүдө. Булак Азаттык, Чекиторг.